Мен жақында жал таңдадым. Чын. Bir ысык атайыл өкмөтү бар. Ошол жерде Желди суу деген 70 жылдан бери салынбай жатат. Кошоматчыладым. Кимге? Өкмөткө. Ой, салып бергилечи ошо жолду депчи. Эмне кыласың? Эми мен барып урушсам салабы? Сиз мен сурансам, сиз кошоматчылап дейсиңиз. Туурабы? Бирок айла жок, суранат экенсиң. Суран баягы жасап бергилечи ушул жолду. Бирок экинчи жолу бар. Мен сөгүп, кыйкырып туруп салгыла десем салып береби? Салып бербейт. 90%-га чейин мыйзамдарды өкмөт алып келет. Бүгүнкү сиз ойлогондой депутат мыйзам чыгара албайт. Эгерде биз жок дегенде 5 сом каражат керек болсо, анда өкмөттүн макулдугу менен гана чыгара аласыз. Ошондуктан бүгүнкү конституция менен мыйзам чыгаруу да өтө кыйын. Эмне үчүн дегенде, ошол эле налоговый кодекске биз өзгөртүү киргизе албайбыз, эгерде өкмөт макулдугун бербесе. Эгерде 1 сомго пенсияны көбөйтөбүз деп мен сунуш кылсам, өкмөттүн макулдугу жок, бул мыйзам өтпөйт, конституцияга карама-каршы келип калат. Эгерде мен баланча жерге жол салайлык деп туруп мыйзам чыгарсам, ал да өтпөйт.